Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Бүгүнкү күнүбүздө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалиме, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов агайыбыздын «Ата-энелер сиздер үчүн» китебиндеги темалар менен баштайлы. Бүгүнкү тема үй бүлө тарбиясында балдардын жаш курак өзгөчөлүктөрүн эске алуу, экинчи бөлүк. Кенже мектептик курак. Балдар мектепке өтө кызыгуу, умтулуу, толкундануу менен барат. Мугалим да, ата-эне да ошол мезгилде балдарынын психологиялык, физиологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алып, мектепте, үй бүлөдө билим тарбия алуусун уюштурса, жакшы натыйжа жетишүү менен баланын кызыгуусун, умтулуусун сактап калып, аны андан ары тереңдете өстүрө алат. 6-7 жаштагы балдардын дене түзүлүштөрү калыптан элек болот. Алар ийилчээк келишет. Ошол себептүү мугалим мектепте, ата-эне үйдө бала олтуруучу столдарды ага ылайыктап даярдоосу зарыл. Бул мезгилде баланын баш мээсинин салмагы кескин жогорулап, чоң кишилердин мээсинин салмагына жакындайт. 7 жашта баланын мээсинин маңдай бөлүгү тез өөрчүп, жетилүүсү аяктайт. Ошол себептүү бала максаттуу, пландуу аракеттерди аткаруу мүмкүнчүлүктөрүнө жетишет. Балдардын манжаларынын, муундарынын бекемделиши да тездейт. Ошол себептүү жазуу иштерин кыйынчылык менен аткарып, багыт берүүгө жардамга муктаж болот. Тез эле манжалары чарчап калат. Ошол себептүү көп чарчатпай, тажатпай жаздырууга маани берүү керек. Бул мезгилде балдар айлана чөйрөнү кызыгуу, кунт коюу менен бирге образду кабылдоо башталат. Бирок кабыл алуусу кээде эрксиз мүнөздө да болушу мүмкүн. Ошол себептүү мугалимде, ата-эне да бул нерсени үйрөткөндө албетте көрсөтмөлүү жасоосу, тез ишмердүүлүгү алмаштырып туруусу зарыл. Окутуу, жазуу, ойноону тез алмаштырып, кезектештирип туруусу зарыл. Бул жаштагы балдарда башкаларда тууроо, окшошууга аракет күч болот. Ошон үчүн ата-эненин, мугалимдин өзүн алып жүрүү маданияты үлгүлүү болуусу зарыл. Бул мезгилдин артыкчылыгы бала башка курактагыларга караганда мугалимдин талабын каяшасыз аткарат, ишенчээк, ээрчиме болушат. Берилген тапшырманы керек эместигине карабай аткарууга аракеттенишет. Тартиптүү, өз алдынчалыгы чектелүү инсан. Үй бүлөдө ата-эне да, мектепте мугалим да бул артыкчылыкты туура, жакшы пайдаланса, баланын келечегине жакшы болот. Бул жаштагы кыйынчылыктардын бир түрү бала дүйнөнү сезимдик таанып билүүдөн абстрактуу таанып билүүгө өтө баштайт. Өзгөчө 1-класстын окуучулары үчүн бул бир топ кыйынчылыкты пайда кылат. Ошол себептүү бир нерсени айтуу, түшүндүрүү, көрсөтмөлүү, элестүү болуусу максатка ылайыктуу. Манжалардын назик кыймылы үчүн жасалуучу көнүгүүлөр балдардын мээсинин речь функциясынын жооп берүүчү бөлүгүн калыптандыруу, өстүрүүгө жардам берет. Эгер бала мектепте келгенден баштап сабактан кыйнала баштаса, аны ата-эненин тарбиясынын кемчилиги деп түшүндүрүү керек. Эгер окуу, жазуудан кыйналганы менен ал үй бүлөдө аракетчилдикке, мээнетти, эмгекти сүйүүгө, тырышчаактыкка, окууга кызыгууга, жоопкерчиликке тарбияланган болсо, анда мугалимдин устаттыгы менен билим алуудагы проблемаларын оңой эле чечип, окууга жетишип кетет. Кенже мектептик курак бул баланын личность, инсан катары калыптандыруунун жооптуу мезгили. Ал эми бул иштин негизги өбөлгөсү акыл-эс, адеп-ахлак, эмгек, эстетикалык жана дене бой тарбиясын билгичтик менен айгалыштырып алып баруу. Ал эми кийинки курак өспүрүм курак 11-15 жаш. Бул курак балалыктан чоңдор катарына өтүү курагы. Бул курактын аты да өсүү, чоңоюу, жетилүү, алдыга жылуу дегенди билдирет. Субъективдүү өспүрүм өзүн чоң кишидей эсептейт, бирок ал азырынча өспүрүм. Чоңдор да алардан ошондой мамиле жасашат. Бала бул мезгилде тез өсөт, дене бою чыңалат. Ал өзүнөн чоң адамдын күчүн сезет. Органдарынын гармониялуу өсүүсүндө диспорция болот.
Ошол себептүү кээде ал ачуулуу, ой кыялы чачыранды, ишмердүүлүгү кээде төмөн болот. Жыныстык жетилүү белгилери башталат. Өспүрүмдөрдүн жүрөгүнүн көлөмү өтө тез жетилет. Жүрөк өтө кубаттуу, күчтүү иштейт. Кан тамырдын диаметринин өсүүсү жүрөктүн өсүүсүнөн кескин түрдө артта калат. Мындай абал кандын эркин айлануусуна тоскоолдук кылат. Кан басымы күчөйт. Жүрөктүн иш аракети начарлайт. Ошол себептен жаш өспүрүмдөрдө баш айлануу, жүрөктүн катуу кагуулары, баш оорулар, тез чарчап калуулар көп кездешет. Алар орой чың тийбес келишет. Өспүрүмдөрдүн нерв системалары сырттан келген дүүлүктүргүчтөргө бирдей жооп бере албайт. Мындай абал окуу тарбия иштеринде тескери таасирин тийгизет. Өспүрүм өзүн ички дүйнөсү, сезими, ойлору менен жашай баштайт. Бул мезгилде ата-эне чоңдордун өспүрүмдөрдү түшүнүү, мамиле жасоо, жардам берүүсү, аң сезимин, ойлорун урматтап, туура багыт берүүсү зарыл. Алар үчүн жолдошторунун пикири ата-эне, мугалимдеринин пикиринен да маанилүү боло баштайт. Чоңдор менен конфликттер болуп калышы мүмкүн. Ошол себептүү бул мезгилде балдарга билгичтик, акылмандык менен мамиле кылуу талап кылынат. Урматты талап менен айкалыштыруу зарыл. Өспүрүмдөрдүн окууга кээде пайдалуу мамиле кылуусу да байкалат. Эгер ата-эне мугалимдер менен байланышып, туура багыт берип, билим алууга кызыктыра алса, туура талап коюлса, бул проблеманы жакшы чечсе болот. Ал эми ал үчүн балага тарбиялык таасир берүү, анын оюна, сезимине, максат тилектерине дал келүүсү максатка ылайыктуу. Өспүрүмгө туура багыт берилсе, өз үстүнөн өзү иштейт, өзүнүн сапаттарын өзү өркүндөтөт, чоңдор менен макулдашат, өз алдынча билим алуунун жолдорун, методдорун билүүгө жана пайдаланууга аракеттенет. Алардын илимий, көркөм, эстетикалык кызыгуулары пайда боло баштайт. Ата-энелердин милдети өспүрүм кездин мына ушул артыкчылыктарын билгичтик менен пайдалана билүүсүндө. Анын кызыгуусун, аракетин, дараметин жолдор, ыкмалар аркылуу бекемдеп өстүрүүдө болуп саналат. Алардын түрдүү ийримдерге, спорттук машыгууларга, үй иштеринде жардамга тартууга пайдалуу. Өспүрүмдөр өз көз карашты, иш аракетти түшүндүрбөй, анын ой пикирин эске албай, чоочун ойлордун таңууланышын жактырышпайт жана чоңдор менен мындай учурларда конфликтке баруусу мүмкүн. Урматтуулар, кийинки курак бул эрте жигиттик курак. 15 жаштан 18 жашка чейин, 17-21 жаш. Бул мезгилде организмдин анатомиялык, физиологиялык жетилүүсү негизинен аяктайт. Бул жаш балдардын өзүн өзү тарбиялоо, өз алдынча билим алуу, өзүн өзү өстүрүүгө кызыккан мезгили. Кесипке, келечекке, турмушка аң сезимдүү кызыгып мамиле кылган учуру болот. Турмуштук поэзия, сын, моралдык, этикалык дүйнө таанымы, ынаным менен, адамдарга мамилеси моралдык, этикалык нормалар менен аныктала баштайт. Илим, билимге, адабиятка, искусствого кызыгуусу, керектөөсү өсөт. Ата-эне, мугалимдер жигит кездин мына ушул артыкчылыктарын туура пайдаланса, бул мезгилде жаштарды эң жакшы тарбияланып, инсан болуп жетилүүсүнө мүмкүнчүлүк түзө алышат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.